Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, биз Муаллиму Сани китебин окууну улантабыз. Иншаллах бүгүнкү сабагыбызда вау тамгасынан баштап кээ бир тамгаларды бири-бирине кошуп окуганды үйрөнөбүз. Вау тамгасы бул өзүнүн кийинкиге улашпаган тамгалардан. Мынакей сөздүн башында мындай жазылат, сөздүн ортосунда мындай жазылат, сөздүн аягында мындай сүрөттө жазылат. Харакаттары менен окуп көрсөк: ва, ви, ву. Төмөндөгү сөздөрдү окуйлу: ау, роу, нау, лау, варом, ватар, ваман, валан, валам, вакам, аулу, роуму, яуму, кауну, вайлу, вазну, каукабе, маукиби, ауламтум, аутартум. Кийинки тамгабыз ха тамгасы. Бул тамактын эң түпкүрүнөн чыгуучу жумшак тамга. Харакаттары менен окуйбуз: ха, хи, ху. Мынакей сөздүн башында мындай сүрөттө, сөздүн ортосунда келсе мындай сүрөттө, сөздүн аягында мындай сүрөттө жазылат. Харакаттары менен окуйбуз: ха, хи, ху. Төмөндөгү сөздөрүн окуйбуз: хабе, хам, хал, хуа, хия, хум, зух, ахам, вахабе, лахабе, вахам, лахум, бихим, минху, минхум, илайхи, илайхим, амхилхум. Кийинки тамгабыз фа тамгасы. Фа тамгасы сөздүн башында мындай жазылат, сөздүн ортосунда мындай сүрөттө, сөздүн аягында десе мындай сүрөттө жазылат. Харакаттары менен окуйбуз: фа, фи, фу, фам, фан, каф, фалак, кафан, нафар, фауру, фаузу, фахму, фикру, зифру, кифлу, фулфул, науфар, науфал, фахима, яфхаму, ифхам, ифтатана, яфтатину, ифтакара, яфтакиру. Кийинки тамгабыз коф тамгасы. Коф тамгасы деле фага окшошуп кетет, бирок үстүндө кичекити бар. Сөздүн башында мындай жазылат, сөздүн ортосунда мындай, сөздүн аягында мындай сүрөттө жазылат. Ко, кый, ку. Харакаттары менен окусак: төмөндөгү сөздөрүн окуйлу: зукку, кин, кул, кум, киф, ких, калбу, qablу, фауку, қалам, қамар, лақаб, құм, иқтараба, яқтарибу, инқалаба, янқалибу. Кийинки тамгабыз шин тамгасы. Шин тамгасы дагы өзүнөн кийинкиге дагы өзүнөн алдыңкыга улаша турган тамгалардан. Мынакей сөздүн башында мындай жазылат, сөз ортосунда мындай, сөздүн аягында келсе мындай сүрөттө жазылат. Харакаттары менен окуйбуз: ша, ши, шу, рош, буш, шар, шак, шам, шак, бишру, ширбу, шахру, нашру, шукру,
şurbu, meşrob, meşrib, meşrik, müştehir, müşterok, iştehero, yeştehiru, ibronşako, yebronşiku. Өзүңүздөрдүн Муаллиму Сани китебиңиздерди алып, мына ушул өтүлгөн тамгаларды жакшылап кайталаңыздар жана аларга берилген мисалдарды окуп жатканда тамгалардын башында, ортосунда, аягында жазылуу сүрөттөрүнө көңүл буруңуздар. Азыр болсо мына ушул жерден токтойбуз. Аллах Таала бардыгыбызга илим жолунда жеңилдик берсин. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.